Безопасный город боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле да. Туура, безопасный город жакшы иштеп атат. Керек болсо мына экинчи фазасын киргизейин деп турабыз. Бирок ошол эле учурда безопасный город жок жерде жана биздин гаишниктер иштеп аткан жерде айрым мындай учурлар болуп атат. Өзүңүз жакшы билесиз. Ошол эле эски протоколдорду түзмөй, ошол жерде эл менен ызычуу жана ошондой эле ошол жерде акча алмай бир топ жана коррупция схемалар, эски көрүнүштөр дагы эле жок эмес да. Ошол боюнча атайын ошо МВД планшеттерди сатып алайлы деп, жоёйлу деп бир жакшы ойлор болду эле. Каражаттын жоктугунан ошол ойлор ой бойдон эле калып калды да. Мен сунуш кылат элем, ошол азыр жаңы заманбап технологиялар өнүгүп атпайбы? Баарында эле мобилдик телефон бар. Ошол мобилдик телефонго эле мобильный приложение иштеп чыкса, анда ошол жана башында айтылып аткан ой пикирлер ишке ашат эле да. Ошол жанында эле фото, видео фиксация кылып, протоколдорду түзүп, общий серверге жиберип койсо, ал эми ал жерде серверден обработка болуп, ар бир жаранга жанагындай эле письмо счастья аркылуу протоколдор келип турат эле. Эми ал жерде бир топ маселелер чечилет эле да. Биринчиден ошо база данных болуп, керек болсо жарандарыбыз правасы жок болуп деле айдаса деле боло берет эле да. Себеби керек болсо ошол приложение аркылуу правасы барбы, жокпу баарын билип коет эле. Ошол эле штрафтар төлөнүп атабы, төлөнбөй атабы маселеси чечилет эле. Мына подложный номерлер да чечилип калат эле. Азыркы учурда подложный номерлердин мына российский өзгөчө көбөйүп кетти. Керек болсо техпаспортун да алмаштырып, мына подделка кылып атышат да. Ошондон көп бир топ маселелер өзү менен өзү эле чечилип калат эле да. Анан жана ошондой эле бул приложенияны бир эле ГАИ кызматкерлерге эмес, ошол ППСниктерге да кылып койсо болот эле да, жана патрульный службагачы. Себеби мына өзүбүз жакшы билебиз, алар иштеп атканда кандайдыр бир мыйзам бузулса, жана коомдук жерлерде тамеки чегүү же ичимдик ичүү же ошондой эле таштандыларды ыргытуу маселеси болгондо, алар сөзсүз түрдө ГОМго алып барып, ошол жерден штраф түзүш керек. Эми өзүбүз жакшы билебиз, ГОМго эч ким жетпей туруп эле бардыгы ошол жерде чечилет да. Эгерде ушундай мобильный приложениялар менен аларга да укук берип, ордунда фото фиксация кылып, протокол түзүп койсо жакшы болот эле. Ал эми ошол жерге ППСниктерди кызыктырыш үчүн ар бир түзүлгөн протоколдон 10%дан 30%га чейин айлык маанайга кошулат деп койсо, мен ойлойм бул норма сөзсүз түрдө иштеп кетет эле да. Эми бул кызыктар болбой калышы мүмкүн, себеби бул жерде баягы бир топ коррупционный схемалар бар. Ошону эгерде каражат жок десе, же болбосо дагы бир нерсе жок десе, мен мына эртең милиция кызматкерлери күнү экен, мен өзүмдөн ушул приложение толук иштеп чыгып бергенге, бекер бергенге даярмын, белек кылып берет элем да. Ушул өзүбүздүн айтылган президенттин указына, санариптештик указына дагы дал келет эле. Эгерде ушуга премьер-министр макул болсо, ушуну иштеп чыкканга мен толук даярмын. Ушуну эске алып койсоңуз болот. Рахмат.